Дарак бир жерден көгөрөт деген идеяны карманган Гүлнара Сулайманова Кочкор Ата шаардык жалпы дарыгерлик практикалык борборунун төрөт бөлүмүндө 30 жылдан ашуун убакыт эмгектенип келет. Анын жаш кезиндеги кыялдарынын бири дарыгер болуу эле. Мен өзү Базар Коргондун кызымын. Базар Коргондун азыркы советский айылы, советский деп коет элек. Советский селодон Көкчөгөз деген айылдамын. Мектепте жакшы эле окуучумун. Ошол кичинекейибизден эле мен врач болом деп ошентип жүрчүмүн. Анан бир кандай врач болорумду билбейм да, эми врач болом деп эле. Анан бир агайыбыз болчу эле, ошол тоже Исмаилов деген адабияттан берген агайыбыз. Анан кыздар, эгер силер врач боло турган болсоңор, балдардын врачы болгула, детский врач болгула деп эле ошентип берет эле да. Анан ошол кулагыма сиңип калганбы. Анан немеге бардым. 82-жылы мектепти бүтүрүп, анан атам немеге алып барды? Бишкекке. Бишкекте медиус болчу, анда медиуска тапшырам деп барып документ тапшырып атканда эле ошол жерден бир эже сен каерден келдиң деди. Анан биз анда Жалал Ош дечүбүз. Жалалаттан Оштон десем, Ташкентке жакын экен да, сен центральный вузга тапшырбайсыңбы? Как раз сен педфакка тапшырып аткам да, педиатрический факультетке. Анан деп калды эле, анан чын эле ал жерде отдельный институтта деп калгандан анан мен кызыгып калдым да, анан үйдөгүлөр менен кеңешейинчи деп анан атама барып айттым. Ошол жерде улуу агам жашачу, ага барып айттым. Анан өзүң бил, башка мамлекетте кандай болор экен, башка өлкөдө, башка адамдардын ичинде деп калды. Анан өзүм эле жок, Ташкентке тапшырам деп эле анан эртеси күнү барып эле ошо центральный вузга Ташкентке тапшырып кеттим. Кудайга шүгүр, ошол иши кылып, ошол адамды дагы, мага кеңеш берген адамды дагы Кудай жеткизди. Ошол Орто Азиялык педиатриялык институт болчу. Ошол жерде 50 бала ошол Кыргызстандан барып окуганбыз. 82-жылы барып, 88-жылы немени бүтүрдүм да, институт бүтүрдүм. Институтта 6 жыл окуп бүтүргөндөн кийин анан немеге Майлы Суу шаарына 1 жылдык интернатураны өткөнү, ал жерге институт бүтүрүп келгенден кийин турмушка чыктым. Ошол каникулдун ичинде турмушка чыгып, анан Майлы Суу шаарына немеге интернатура өттүм да 1 жыл. Мен өзү немеге жөнөткөн, Подмосковьяга, город Иванового институттан, Ташкенттен жөнөткөн. Анан турмушка чыгып калганыма байланыштуу Майлы Суудан өттүм да. Ал жерде 88-ден 89-жылга чейин деме өтүп, интернатураны 1 жылдык. Анан бул жерге 88-жылы ишке кирдим. Анда участковый врачи педиатры деп коет эле, участкалык балдар дарыгерлери болуп ишке киргем. Детский консультация деп коет элек, отдельный биз зданиябыз бар эле. Ошол жерде Балайым Жалаловна деген заведующийдин колунун астында 3 жыл иштедим. 3 жылдан кийин анан мен роддомго ишке алабыз деп Раматылык Эркин Керимбаевич деген главврачыбыз бар эле. Ошол киши окууга барып келесиң 1 ай деп 1 ай окуп келип, 90-жылы оолуму төрөдүм. Жумуштан чыгарым менен 92-жылдан жумушка чыгарым менен 92-жылдан баштап ушу төрөт бөлүмүндө неонатолог болуп иштеп атам да. Ар бир ишине так, күндүр-түндүр чарчоону билбеген дарыгер ымыркайды колуна алганда эле анын абалы жөнүндө билет. Себеби бар өмүрүн ымыркайларга арнап тажрыйбасы мол. Кээде эргүүдө же көчөдө жүрсө да бала ыйласа көңүлү чыдабайт. Соротконго аракет кылат. Ишимдеги өзгөчөлүк бул менин ымыркайларым. Биринчи немеде ушу ымыркайлар. Билбейм, ушунча жыл ымыркайлар менен иштегеним үчүнбү, аябай бул бөөктөрдү аябай жакшы көрөм. Мен өзүм балдарымдай ооруп нетип калышса, эми бул иштин өзүңөр деле билесиңер, жакшы жактары деле бар, жаман жактары. Кудайга шүгүр, жакшы жагы аябай көп.
жаман жактары эми оор балдар төрөлүп калат, ара төрөлгөн балдар болуп калат. Эми айтпай кетсек болбойт, кээ бирде өлүм деле болуп калат. Ошол маалдарда мен аябай мындай өзүмү жаман сезип, как будто өзүм балдарымдай мындай сезим болот да. Анан эң бактылуу маалым мен ошол эне ошол мындай ооруп калган балдарды, ооруп төрөлгөн, жара төрөлгөн балдарды энелери бооруна басып чыгып кетип атканда мен аябай бир мындай өзүмдү башкача сезем, бактылуу сезем да. Анан ушул балдарды даже мындай кээ бирде отпускага чыккан маалдарым болот, башка жактарга бир жака айылдап баргандарым болот. Ушу бирөөнүн колундагы баланы көрсөм, тим эле ошол аялдын барып жанына отуруп алгым келет да. Анан же болбосо ыйлап аткан болсо алып алгым келет, колума алгым келет. Менин колума тийсе эле мындай ыйлабай кала тургандай болот да. Анан кээ бирде өзүм деле мына ушунча жыл неме иштеп, балким өзүмчө унутуп коем. Менин коңшуларым, аябай жакшы коңшуларым бар, бир тууган коңшуларым деп коебуз. Мени умай эне деп чакырышат. Анан өзүм деле ичимен ойлоп коем, мен умай эне болуп калдым деп. Себеби балдар ыйлап аткан балдар апалары соорото албай, тим эле силкилдетип эмчекти берсе албай аткан бар. Берчи мага деп эле колума алсам эле мындай басылып калышат да. Анан мен сүйлөшүп, эмне болду? Апаң уруштубу? Апаң эмчек бербей койдубу? Апаң уруштубу десем, өткөндө бир күлкүлүү нерсе бир келин айтып коет. Апаң уруштубу? Апаң мамак бербей атабы деп койсом, бир келин айтат. Эже, тим эле биздин күйөөлөрүбүздөй сүйлөйсүз да деп коет го. Анан эмнеге десем, биздин балдарыбыз үйдө ыйласа, балдарыбыз, күйөөлөрүбүз келип эле апаң эмне кылды? Апаң уруштубу деп келет депчи. Анын сыңары ошол балдарды алып эле колума мындай сүйлөшүп баштаганда эле балдар токтоп калат. Даже жакында обул больницада болдум, рентген, бир баланы рентгенге алып барып түшүрөт. Бир 3-4 айлык баланы эле бир келин ыйлатып атат. Ушунчалык очередь, адамдар жыш басылбайт. Элдин баары баягы келинди карап жаман көрүшүп атат. Акыры мен чыдай албадым да. Анан бөбөктү алып баргам, бөбөктү апасына бердим да. Ке берчи мага, балаң берчи деп анан берип анан ой эмне болду? Ким? Эмне болду? Сени урушту, кимдер урушту деп эле сүйлөп калсам эле басылып калды бала. Анан бир аксакал киши айтат ошентип. Балам, мурунураак эле албайсыңбы? Апасы карай албаган баланы кантет эми бул деп. Анын сыңары ушундай какой-то өзүмдөн деле сезип кээ бирде таң калып калам да, өзүмдө ушундай бир какой-то жөндөмдүүлүк пайда болуп калдыбы депчи. Ошо балдарга болгон мээрим ушундай бир ымыркайларды аябай жакшы көрөм. Гүлнара Жумалиевна менен мен уже 6 жыл болуп калды көрүшө иштегенибизге. Ну, как кадр мен бул кишини өтө сыйлайм. Мен анча-мынча мен бияктарда иштеп жүрдүм. Ал жердеги неонатологдорду дагы билем. Эми аларды мага капа болбосун, но я ей очень высоко ценю. Как неонатолог катары. Даже кээ бир неонатологторго караганда жогору турат да. Өзүнүн кесибин жакшы билет. Жаңы төрөгөн балдарды, если такой акыбалы бир аз оорураак болгон болсо, эми ар дайым ишенебиз, бул доктор бар ошол эмеден ачык берет действительно. Так что муну деген как кадр катары я очень уважаю. Так, элге кылган мамилеси. Эч кандай грубо этпейт элдерге. Балдардын состояниясын апасына төрөгөн аялга түшүндүрүп берет, туугандарына түшүндүрүп берет, жакшы түшүндүрүп берет. И анан аларды успокоить этилет да. А то кээде мындай мисалы үчүн кээ бирлерибиз бар. Ой балам тигинде, ой мындай деп мындай корктуу нерсеси жок да, действительно ушундай да.
А потом тигил адамда дагы мындай ишенич пайда болуп, анан кийин колдон келген нерсесин баарын жасап, ошун көп начараак төрөлүп калган балдарды ошол сессиядан чыгып, аман эсен үйүнө чыгарат. Бул кишинин артыкчылыгы тиги балдардын акыбалы тууралуу, абалы тууралуу ата энесине түшүргөндө өтө түшүнүктүү кылып айтып берет. Ошондон кийин тиги кыжарат болуп атканда, ой тиги бала кандай болуп калат, монтип калабы, тиндей калабы деп переживать эткендердин баардыгы кайра успокаивается, да, понимаете? Вот, бул жагы да жакшы. Тиги сотрудниктерге кылган мамилеси болсо, мен келгенден бери мисалы үчүн биздин средний медперсонал, младший медперсонал менен монтип кыйкырышып, урушуп, мындай кылып эметкенин байкаган жокмун. Как интеллигентный адам катары, так мындай акырын түшүндүрүп, түшүнбөгөн жерлерин айтып берип, жанагы детский медсестраларга дагы үйрөтүп, убагы менен сабак өтүп, ушундай кылып буларга мамилеси жакшы. Мында 30-га жакын кызматкер эмгектенет. Төрөт бөлүмү 45 орундуу. Бир жылда 1500дөн 2000ге чейин төрөт кабыл алынат. Кызматкерлер нөмөт менен иш алып баргандыктан төрөт учурунда ымыркайларга жасалуучу алгачкы мамиле же болбосо биринчи жардамды кантип берүү керектиги боюнча тарбиялык саттар өткөрүлүп турат. Күнү болобу, түнү болобу, чакырган мезгилде ошо кабагым кашым дебей, түн уйкусунан калып болсо дагы сөзсүз түрдө кыжалатчылыгы менен келип, ушу балдарды жакшы карап, ошо эгерде оор төрөлүп калган ымыркайлар болсо, ошону ошо талыкпастан эмгектенип, ошо өзүнүн жакшы мамилеси менен ошо балдарды өтө жакшы кылып чыгарат да. Өтө жумшак, ошо сылык мамиле жасап, ошо балдарды өтө жакшы карап, ошо өтө жакшы мамиледе. Ошо төрөт бөлүмүнүн кызматкерлери жамааты менен дагы мамилеси өтө жакшы. Ушу канча жыл иштесек, бирге иштесек, эч кандай бир неме жаман жагын көргөнүбүз жок. Өтө ушу жакшы эле жагын көрүп келатабыз да, ушунча жылдан бери. 20 жылдан бери эле Гүлнара доктор менен иштеп келатабыз. Ушул бир отделенияда доктордун мүнөзү аябай жылуу, жумшак, баардык ушул жерде иштеген кызматкерлерге чоңуна, кичинесине дебей жакшы мамилесин түзөт. Доктор жөнүндө айтсам, бул доктор көптөгөн сыйлыктардын ээси, саламаттык сактоо отличнигин алган, райондук, бир нече областтык сыйлыктарга ээ болгон. Мага жаккан сапаттары доктор өтө мүнөзү жөнөкөй. Бардык мындай азыр адамдардын мүнөзү дагы өтө мындай каттуу. Кээ бирлери кыйкырып акырып келсе, кээ бирлери жумшак мүнөздүү болот. Бул доктор ушунчалык мындай өтө кыйкырып келген бейтаптарга деле жакшы карап, жакшы жагын үйрөтүп, өзүнүн болгон күч аракетин жумшап, ошолордун дагы мындай жакшы жактарын айтып эметет да. Мага ошондой мүнөздөрү жагат, мындай ушунчалык ачуусу келип турган маалда деле ошо эмелерге билдирбегенге аракет кылат. Гүлнара Сулайманова дарыгерлик кесипти гана аркалабай, Кочкор Ата шаардык медициналык колледжинин студенттерине билимин берип, насаатын айтып, тажрыйбасын бөлүшкөнгө да жетишет. Сулаймана Гүлнара Жумалиевна 35 жылдан бери биздин төрөт бөлүмдө неонатолог болуп иштеп кызмат келет. Бул дарыгер боюнда сүйлөп кетсем, бул аябай имандуу, исаптуу жана кадыр баркка ээ дарыгер. Ар бир ымыркайга төрөлгөн ымыркайларга өз баласындай мамиле жасайт жана жолу төрөлгөн ымыркайларга өмүр кошкон дарыгер деп эсептейм. Эң мыкты дарыгер деп эсептеймин. Өзүнүн ишине так жана сапаттуу жардам көрсөтөт.
коллективдин арасында дагы өзүнүн орду бар деген авторитетке ээ болгон дарыгер, ар дайым бизге акыл насаатын айтып, бизди колдоп, өз жардамын бизге үйрөтөт. Мен бул дарыгерди мыкты дарыгер деп эсептенебиз жана биз сыймыктанган дарыгер бул. Мына үйлөнгөнүбүзгө 30-35 жылдын тегереги болуп атат. Ушул аралыкта мына 2 уул, 1 кыздуу болдук. Чоң уулубуз фармацевтическийди бүтүп, медакадемиядан азыр фармацевт болуп, штада фирмасында иштеп атат. Ал эми кызым болсо финансовый академияны бүтүп, ал дагы бир фирмада иштейт. Кийинки кенжетайыбыз болсо мурда жылы азыр 2-курс болуп калды, стоматологический факультет медакадемияда. Эми балдарын бардыгы эле ушу апасынын артынан пастапам атса дегени пастапам мама кетишти. Бир эле кызым жанагындай мен медицина иштей албайм, мен немеден корком адамдарга сайыштан деп, ошон ал финансовый жагына кетти. Анан ушул тарбия ата-энеси да жакшы тарбия берген экен. Акты дебейт, караны кара дебейт, кайсы жумуш болсо эме болуп кете берет. Мына бул жерде пахтада эгип жүрдүк, өзүбүздүн үдүшүбүз бар эле. Жумуштан келип пахта чабабыз, жагана кылабыз. Балдарыбыз жаш. Ушу балдарды окутайлы, кичине ушуларды бутуна коелу деп. Эми мээнетти кылды байкуш. Мээнетти кылды. Эми бир аз азыр эме болуп калдык. Алдан тайып калдык. Азыр деле кана кыргыз, малсыз кыргыз болобу, жылкы кармабаса кандай кыргыз болот деп, кичине мал кармайбыз. Актан ичип турайлы деп жана эмеден саан уй кармайбыз. Гүлнара Сулайманова ак калат кийип ооруканада дарыгер болсо, үйүнө келгенде малалды караганга да жетишет. Уйсап, минтип табигый азык, каймак майда жасайт. Буну көчөдөн Гүлнараны көргөн адам мындайларды кылганын билбейт, даже ойлобойт. Мына колунан бардык нерсе келет, дарыгерлик эле эмес. Мына өзүбүздүн кыргыздын каймагын мынакей тартып, жаштарга үлгү болуп, мына сары майын жакшынакай кылып, сапсары кылып, жегине жеткизе бышырып, айранды мына бычак менен кесип ала турган кылып, өз колу менен жасап. Мындай инсандар аз болот. Үлгүлүү инсан. Аябай бар тараптуу үлгүлүү. Бул кошунабыз кышпы, жазбы, суукпу, эртеби, кечпи буга карабастан, доктор бизде мындай болуп атат, биз оорудук десек эч качан мен жумушта элем же мен убактым жок деп эч качан айтпаган. Ушунчалык кеңпейил, адамгерчиликтүү, өтө адамдык бийик сапаттардын ээси. Өзүнүн үстүндө иштөөсүн дагы эч качан токтотпойт. Каяка десе, кайсы жактарга болбосун курстарга барып келет. Мен билгенимен эмеден окууну Ташкенттен бүткөн, жогорку окуу жайын. Анан кайсы жактан курс болбосун, паланча жакка барып келдим. Мунун кетип атканын укпай эле келгенин угуп калабыз. Анан барып келгенден кийин тияка бардым, билими жогорулаткан, могу боюнча курстан өтүп келдим деген эч качан мындай өзүнүн эмесин эме кылбайт да, билимин таштап койбойт. Анан билими өркүндөп көрүп эле жүрөбүз, угуп эле жүрөбүз, категориялары да жогорку. Ошол жакшы жерге түштүм, Кудайга миң мерте шүгүр. Мен ушулардын баарына рахмат айтам, кайната кайненеме да рахмат айтам. Өзүмүн атам менен апама дагы аябай чоң рахмат айтам, ыраазымын. Ушинтип мени окутуп койгон экен. Мына Кудай буйрса, ошонун өзүрүн көрүп, ушунча бала чакалуу болуп, өнүп өсүп, ушул жерде, ушул больницада, ооруканада урмат сыйтап, баартап дегендей. Ошо биз дагы үй бүлөдө 10 бала болгонбуз өзү. Атам иштечү, апам болсо ошо биздин кыргоозду жууп, сабакты окуу менен эле ошо апам байкуш ошо бизди карап, немелерибизди, нан овкаттарыбызды кылып,
Анан ушу мына окутуп койгон экен. Баарыбызды жогорку билимдүү кылды, орто билимдүү кылды акелерим. Мына сиңдилерим жогорку билимдүү, Кудайга шүгүр, ушуларга аябай чоң ыраазычылык айтам, таазим кылам. Ушу апам бар, 85ке чыккан. Апам дагы неме кылайын десем, эми кары кишине сууктан неме кылбайын деп. Атам 4 уул 1 кыз болгон экен, бир туугандар. Анан атам карындашы Тажиккан деген эжем бар эле, раматылып өтүп кетти. Жалгыз эле кыз экен. Анан чоң энем мен төрөлгөндө 4 уул төрөлүп, атамдын иниси дагы 3-4 уулду болуп, кыз жок. Үй бүлөдө кыз жок болгондон мен төрөлүп калат экем да. Анан мен кызыма шерик болду. Тажиккан bunun атын арзып жүрүп көрдүк. Арзыкан койгула десе, атамдын инилери барып, ошол маалда чагымда мен жаңы эле Гүлнара деп ат чыгып аткан окшойт. Гүлнара деп жаздырып келген документке. Анан чоң энем силер Гүлнара десеңер дегеле мен Арзыкан дейм деп, анан Арзыкан деген экен. Ошо ойдон бардыгы Арзыкан деп калган. Айылдагылар деле Арзыкан, только документте Гүлнара болуп жүрдүм. Анан институтка барганда Гүлнара болуп калдым. Эми мына жумушта Гүлнарамын. Мына Кудайга миң марта шүгүр, 3 балалуу болдук. Жолдошум экөөбүз. Жолдошум дагы аябай мени түшүнгөн киши, жогорку билимдүү ветеринарный врач. Экөөбүз чын эле баягы мен айтканды бул түшүнөт, ал айтканды мен түшүнөм. Балдарыбыздын эң улуусу 90-жылкы Алимбек. Ал медакадемиянын фарм факультети бүттү. Мен могу дарыгерлик иш аябай түйшүктүү иш. Мындай түндө уйку жок. Даже мен баары жайында, балдарым бардыгы, бөөктөрүм тыптынч болсо деле телефонду башыма коюп жатам да. Уже чыңгырар менен мындай жүрөгүм дүкүлдөп баштайт, кайсы бири эмне болуп кетти экен депчи. Ошон үчүн анан уулуму ошол фармга эле тапшырбайсыңбы, балам? Түндө тынчыраак уктайсың десем, анан мен сөзүмө кирип өзү дагы лечвакка тапшырам деген биринчи. Кийин фармга тапшырды. Анан Кудайга шүгүр, ал деле жакшы иште, международный фирмаларда, фарм фирмаларда иштейт. Бала чакасын Кудайга шүгүр багып, мен эң кичинекей уулум студент. Ошонун жүрүм турумун акчаларын берип, ошо инисин дагы окутуп атат. Анан эки уулумун ортосунда кызым бухгалтер болгусу келди. Тайжелерин тартып, жерде чоң абасы бар эле, ошол бухгалтер болом деп 3 немени бүттү. Букчот колледжди бүттү, анан бакалавриатты бүттү, магистратураны бүттү. Азыр ал деле Кудай буйрса Бишкекте жакшы бир международный бельгийский фирмада иштейт. Андан кийинки уулум Бектемирим 40-ка чыкканда төрөгөм аны. Бир кыз бир уулдан кийин жүрүп 40-ка чыкканда төрөдүм 2003-жылкы. Ал мен менен ошол роддом жанында интернат бар, ошол жерге барып, эртең менен атасы таштап коет экөөбүздү, кечинде келе беребиз. Ал дополнительный сабактар бар түштөн кийин, ошону окуп кечке жүрөт. Саламаттыкты сактоонун отличниги, бир нече ардак грамоталардын ээси Гүлнара Сулайманова дагы да изденүүнүн жолунда. Умайыны аталган дарыгер күн сайын окуп туруу заман талабы экенин белгилейт.